Кутман күн достор, бүгүн ушундай жумшак, ширин болгон быштактын, башкача айтканда ууздун жасалуу жолу менен бөлүшөмүн. Видеону аягына чейин караңыздар. Ушунчалык өзүнүн формасын жакшы кармаган, даамдуу болуп чыгат. Эң алгач эле өзүңүздүн табитиңизге жараша саласыз кумшекерди. Мен ушул чоң аш кашык менен төрттү салдым. Өтө ширин болгон жок. Орточо болду. Жакшылап аралаштырабыз. Болжол менен 5 мүнөт ашык. Кумшекерибиз толуктай ээрип, аралашыш керек. Ушундай кылып тегиз кылып аралаштырып алгандан кийин өзүбүздүн биринчи мискейибиз бата турган казанга ушундай кылып салып алабыз кайнап турган суунун үстүнө. Быштактын дагы үстүн жаап, андан кийин казандын да үстүн жаап коебуз. Болжол менен жарым саатта бышып чыкты. Ушундай катуу болуп, өзүнүн формасын кармап, бир аз идишинен бошотуп алып салып алабыз. Ушундай негизи салып алсаңыздар кескенге оңой болот. Мынакей достор, ушундай жумшак, ооздо эрий турган ууз болуп бышты. Милдеттүү түрдө ушул рецепт менен жасап көрүүңүзгө кеңеш беремин. Ой пикир калтырып, лайк коюп, катталууну унутпаңыз.